Сооротуучу Кудай. 5-июль. Жакан жазган жакшы кабардын 8-бөлүмүндө Ыйса мындай деген: эгерде менин сөзүм боюнча жашасаңар, анда менин чыныгы шакирттеримсиңер. Ошондо чындыкты билип каласыңар, жана чындык силерди эркин кылат. Албетте, ага алар макул болушкан эмес. Алар биз эч качан эч кимге кул болгон эмеспиз дешкен. Демек, Кудайга ишенүүчүлөр да күнөөнүн кулу болуп жашай алышат. Сен Ыйсаны кабыл алдың. Сенин рухуң жогорудан кайра төрөлдү, жана сенин ысымың өмүр китебине жазылды. Бирок бул нерсе мурда кылып келген жаман иштериңдин кесепеттери сенин жашооңдон толугу менен жок болгон дегенди билдирбейт. Буга мисал кылып Лазардын тирилүүсүн карасак, Ыйса аны тирилткенде ал мүрзөдөн чыкты. Бирок ал дагы эле көрүстөндүн кепининен бошотулушу керек болчу. Сен куткарылууга ээ болуп, өмүрүңдү Ыйсага арнагандырсың. Бирок дагы эле күнөөнүн же кара күчтөрдүн чабуулуна туш болуп жаткандырсың. Эгерде ошондой болуп жатса, анда Ыйсага жакын бол. Сыйынганда Ыйсанын ысмынан сыйын, орозодо бол. Ошондо жаныбыздын душманы шайтан сага жолой албайт. Анткени Ыйсанын ысмында күч бар. Ыйсанын ысмынан шайтан коркот. Ыйсанын ысмынын жардамы менен гана караңгы күчтөрдөн толук кутула аласың. Кудайга моюн сунуп, шайтанга каршы тур. Бул ыйыкталуу процесси. Акылыңды жаңырт. Ойлоруңду ээн кое бербе. Көзөмөлдө. Кудайдын сөзүн көп оку. Көзүң карап жаткан нерселерди да көзөмөлгө ал. Телефон аркылуу да душман таасир этет. Биздин Теңирибиз чыныгы эркин болушубузду каалайт. Жана ал эркиндикти бере алат. Биз гана ошого даяр болушубуз керек.